өзүңдүн эне тилиң жөнүндө сынак тапшыруу дегенин өзү мындай бир кызык жарат. Билбейм, мен үчүн сынак, мен ойлонгон да жокмун. 1 секундка ойлонгон да жокмун, бул сынак бар деп. Мындан 6 жыл башта түз эфирде сынак тапшырганбыз. Эң жогорку баага ээ болгонбуз, сыймыктанабыз ошол менен. Быйыл ошол түз эфирди жок кылып коюптур. Бирок ошону түз эфирди калтырса болмок. Себеп ар бир адамдын сүйлөө жөндөмүн, жазуу жөндөмүн, өз оюн айта билүүнүн жөндөмүн бүтүндөй кыргыз журтчулугу түз эфирден көрүп турса жакшы болмок. Негизи мындай сынактар болуш керек, жалгыз эле президенттерге эмес. Депутаттыкка барам деген азаматтардан да ушундай сынактан өтүш керек. Министр болом деген азаматтар да ушундай сынактан өтүү керек. Жетекчилердин баарын ушундай сынактан өткөрүп коюу зыян келтирбейт. 2017 жылдын 3 августундагы 6 чечимине ылайык буйрук кылам. Төмөндөгү Кыргыз Республикасынын президенттин кызматына талапкерлерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин B2 деңгээлинде билгендиги жөнүндө сертификат берилсин. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Эч ким эч нерсе билбейт, эч ким эч нерседен кабары жок, эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Бүтүндөй республикадагы түзүлгөн кырдаал ошондой, тилекке каршы. Эмненин кесепетинен ушундай болуп атат? Ага 2 себеп бар. Биринчиден жетекчилердин аябагандай сабатсыздыгы, экинчиден элдин укмуш кайдыгерлиги. Жетекчилерден сураган эл жок, элден корккон жетекчи жок. Мына ушул 2 маселе ушундай жагдайларга алып келип атат. Аны изилдөөнүн кереги жок. Ким күнөөлүү, эмне үчүн ушундай болду деп. Мына ушул 2 нерсе ушул окуялардын баарына себепкер. Элден корккон жетекчи жок, жетекчилерден сураган эл жок. Ушул 2 жогорку билимим бар. Биринчи билимим Кыргыз архитектурна курулуш институту бүткөм. Азыр шаарды көбүрөөк жашылдан турууга аракет кылышыбыз керек да. Шаарды чет шаардын жактарын жарыктандырууга. Мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын тылуулуу жерине барып, аны кайратып, өзүм да жок болом. Сиз андыгына толтура бериңиз. Билетти. Макул. Кол көтөрүп койгула, билет дегендер. Каршы жок. Калыш болбойт мындайда.